Экинчиден жеңелер аңдыды, экинчиден кыз эмес чыгып калды дейт. Жакшы күмөн кылсаң болбойбу, денеси чоюлчак экен деп. Оральный секс деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды эле. Мен күйөөм менен кошулганда бүтпөсөм деле бүттүм деп койсом күнөө болбойбу. Күнөө болбойт, бирок өзүңүздүн да акыңызды алып калганга аракет кылыш бар. Күйөөмдүн жыныстык катнашта көйгөй бар. Биздин кошулбай калганыбызга көп болду. Шариятыбызда эгерде күйөөсү аялын төшөккө чакырса, баш тартып келбей койсо, күйөөсү нааразы болуп жатса, таң атканга чейин ал аялга периштелер каргыш айтып чыгат дейт. Ассаламу алейкум ажы, 4 балам бар жана азыр боюмда бар. Төрөгөндөн кийин спираль койсо болобу, ден соолук жакшы болбой калды дейт. Ооба. Келинчегим жатканда үстүмө чыгып алат, эч нерсе болбойбу. Салмагы көбүрөөк болуп басып өлтүрүп кое турган болсо өлүп каласың, болбойт, эчтеке болбойт. Менин иним 4 күн мурун үйлөнгөн. Никеде келинибиз кыз чыкпай калды эле. Кыздын жеңелери кайтадан кызын алып кетти, кызды бузган балага алып барып беришти. Менин иним тиги кыздын талагын бербейм деп жатат. Жашабайм ал кыз менен талагын дагы бербейм деп жатат, эмне чечим кылса болот дейт. Акмакчылык плюс акмакчылык, дагы плюс акмакчылык, ана шермендечилик, дагы шермендечилик, дагы шермендечилик. Жеңелери келип, аңдып көрүп, аңдыган акмакчылык биринчи. Эркек аял ортосунда жыныстык мамиле, экөөнүн ортосунда гана мамиле менен калыш керек. Жеңелер аңдыган кыргыздар дагы ушул биздин маданиятыбызчы. Позор бул маданият. Позор бул, шармандачылык бул. Уят нерсе. Дагы жууп жайып койгон реклама алып андан бетер шермендечилик. Экинчиден жеңелер аңдыды, экинчиден кыз эмес чыгып калды дейт. Жакшы күмөн кылсаң болбойбу, денеси чоюлчак экен деп. Демек кыз эмес чыгып калса апарып бузган адамга апарып берсе, бузган экенин ким экенин билет экен. Анда буга күйөөгө бербей, ошого апарып бербей башында. Рас апарып бериш оңой болсо. Эми бузган эме бияктан чыгып, дагы бир иш болгондон кийин аяка апарса, ал ошону кандай кабыл алат? Ошону сөзсүз ошого апарып бериш үчүн буга текшерип алыш керек беле? Неден акмакчылык бул? Эми мунун талагын бербей айткан анда бетер акмакчылык. Талагын бербесең бербей кой. Сенин аялың никеңдеги, сенин аялың бирөө эзгилеп атат, сага күнөө жазыла берет. Өзүң аялдыкыңды аялга апарып, проститутка кылгандай эле кеп. Ага башка бирөөгө никеси өтпөйт. Иддасы чыгыш керек мунуку. Духул болгон, кошулунган. Талак берген, иддасы чыган, азыр апарып берген тиги да карам тияктагысы. Буга да карам. Азыр бул дагы күнөөкөр, тиги дагы күнөөкөр, бул дагы күнөөкөр. Алып барып ага беришти дейт. Жок, андай болбойт. Ыраазы болсо мен жашап кал. Сен деле святой эмессиң, менимче. Ушуну ушунчалык барып аткандан кийин талакты бербейм деп айтып атканың сенин канчалык экенин көрүнүп турат бердин портретиң мына, портретиң сеники. Сенин канчалык деңгээлиң бар экен түшүнүктүү эле. Таква болуп ушундай бир ошого сен теңсиң өзүчө. Сен деле бирөөнү созуткансың, бузуткансың. Ошол сенин кылганыңдын жазасы. Дагы жакшы сени кыздарга алып бербестен, сен өзүңө алып бериптир. Шүгүр де. Акылың болсо, ошону жашырып алып калышың керек эле. Акылың болсо, ошо кызды алып калышың керек эле. Эч кимге айтпастан. Эми талагын бер. Иддасы чыгып деген никесин кыйсың. Бербесең, сен күнөөкөр болосуң бардыгына. Бул акмакчылык. Жашабайм дагы талагын дагы бербейм. Ушун сен жайлап өчүм алам деп ойлоп атат чамасы бечара, жок. Кыяматта көрөсүң. Аялың менен үстүңү жабынбай кошулса болобу, сөзсүз жабыныш керекпи? Жабынып алган сүннөт болот. Жабынбай калсаң андан арам күнөө болуп кетпейт. Бирок кокустан камера коёй деп калса тартып алат жаман да. Ошого жабынып алган жакшы, сүннат. Ар жерде камера бар да, чынбы? Ар жерде камера бар.
Oralный seks деген түшүнүк бар дейт. Мындай суроо көптөн бери келбей калды эле. Ошол нерсени мусулман жасаса болобу? Хадистерге шилтеме жасап, жакшылап түшүндүрүп коесузбу дейт. Бул суроо адепке ылайык болбосо кечирим сурайм, рахмат дейт. Бул макруh. Макруh адепсиздик катары балынат шариат боюнча. Бирок мажбурлап ушул нерсеге түрткөн туура эмес. Шариат боюнча макруh, бул боюнча Фатавал Баззазияда айтылынат, Ханафи китептеринен. Анан кайсыл хадис десе бул боюнча хадис айтылынган эмес, хадисте айтылынат шариатыбызда, аят хадистерде эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе аял айыз көргөн учурунда кошулганга болбойт жыныстык мамилеге, ошондой эле нифас көргөн учурда кошулганга болбойт, ошондой эле аялдын аркасынан арканкы авретине кошулганга болбойт. Бирок эркек аял ар кандай ыкмада эгер бири-бирине туура келсе, аялы күйөөсүн, күйөө аялын нааразы кылбаган, мажбурлаган абалда ар кандай ыкмада кошулса болот. Ал эми жылаңач денесини бириникин бири өп жиберген башка бир жерлери ал өздөрүнүн ыктыярына коюлат дагы. Эгер бирин-бири мажбурлай турган болсо, бул арамга чейин барып такалат. Эгерде мажбурлабай турган болсо, адепсиздик макруh боюнча калат. Сиз бир жолу телевизордон эркек уруктугун аялынын уруксаты менен гана аялдын жыныстык мүчөсүнүн ичине эмес сыртка жүрсө болот деп айткансыз. Бул чындап эле аялдын укугубу же мен туура эмес түшүндүмбү? Эгер аялдын ушундай укугу бар болсо, эмне үчүн экенин түшүндүрүп бересизби дейт. Ал туура. Анткени ошол жыныстык мамиледен аял толук ырахатын алыш керек. Ошол аял толук ырахатын алганга эркек толук аракетин көргөнгө милдеттүү. Өзүңкүн бүтүрүп нара жатып алып тиги чала өлгөн жыландай калып кетсе, кыяматта мойнуң асылат. Сен ойлойсуң, ушу сайгылап койсоң бүтүп калат да, менен бүтпөйт. Пайгамбарыбыз айткан, силер аялдарыңарга мал ашканда ашпагыла деген. Мал чуркап келип аша берет. Жок, силер мукаддимат жөнөткүлө. Өвүшкүлө, сүйлөшкүлө, жакшы сөз айткыла, эртеменден баштап даярдагыла, ушундай болсун, маарага бир жете турган болгула дейт. Аялдардын бели ооруган, башы ооруган, оорусунун 99% ошол сен ходячий аптекадан. Саңа тиешелүү. А ошол аялдын ошондон ырахат ала турган себептеринин бири ошол уруктуктун аялдын жатынына түшүүсү. Анткени ошол уруктук аялдын жатынына өзүнчө крем болуп, дары болуп, аны айыктырат. Демек аялдын укугу. Сен никелеп алдың, ма менен кошулуп атасыңбы? Ошол уруктук ал укулуу, акылуу. Ал акысын өзү макул деп таштаса гана уруксат аласың, болбосо ала албайсың. Ошону жанагыдай уруктугун ичине киргизбей кое турган башка бир ар кандай курал жарактарды колдон аялдын уруксаты менен гана болуш керек. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Сиз дагы мага салам айтасызбы же айтпайсызбы? Ассаламу алейкум дейсизби? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизден мындай суроо бар менде. Биринчиден кечирим сурайм, мындай суроо бергениме. Жолдошум менен жашап атканыма 4 жыл болду. Ушу ортобузда бир кызым бар. Күйөөм 2,5 жылдан бери тийишпейт. Төшөктү. Бандай видеолорду көрүп алат. Эмне кылышымды дей атам. Эркекти касиет такыр жоголуп кеткенби же барбы? Жок, күйөөм бар. Жок, күйөөнүн эркекти касиети жок болуп, импотент болуп калганбы? Билбейм, бирок видео көрөт да. Видео көрүп. Тыюу салбайсызбы? Андай кылсам укпай атат да. Ошол дистердин бардыгын үйдөн ыргытып жибериңиз. Телефондон көрөт, интернет. Жок, аны үйгө көргөнгө тыюу салыш керек. Деге эле көргөнгө болбойт, аны үйдөгү ата-энесине айтыңыз сиз. Ата-энесине айтам деңиз. Ата-энең айтам, ушундай кылам, болбосо мен ажырашканга чейин барам. Туура, тамак ашасыз болуп калышыңыз мүмкүн башка, бирок 2,5 жылдан бери мага такыр тийишпес, интернеттеги кинонун ошо менен жыргай бере турган болсо, албетте бул сизге зулумдук кылган болот, урматтуу карындашым. Зулумдук кылган болот. Ата-энесине айта аласызбы шуну? Ата-энесине айта албайм, мен ата-энеси урукчу. Өзүңүз ата-энеңизгечи, өзүңүз ата-энеңизге. Өзүм апам бар, бирок атам жок. Агаларыңыз барбы? Акем бар, бирок кичине да.
Güýeňiz tahsillengen kim bar? Üýde jalgyz baba. Ökül ata degen barby? Ökül atamız bar ama alystada. Kaynagalar barby? Kaynataňyz inileri? Bar. Oşolary gaýtyňyz. Aytam dep aytyňyz, keyin takır toktatmasa aytkanga toora gelet. Bolboso meçitke baryp aytam, bolboso ajraşkanga toora gelet dep aytyňyz, antkeni bul taptakыр toora emes masele. 2,5 ýyldan beri takır tiyişpes, anda bul anda göýgө tiginge toora gelet. Ne kılabız? Ne kılabız başka? Hurmatly bir tuğanım. Bu taptakır toora emes masele. Erkekler ayalların oşol tıştap koyup Russiyaga ketip kalat, jyldap misal üçin, gede oşol mындай bir köçöde jüre berет da galarga taptakır maani berbey koyuşu mümkün. Jok, bu masele jaşoodagy negizgi masele bolgon sebepten buga uluk türde göz karaş menен karашыбыз gerek. Egerde den soolugy çyň bolup turup oşoga mындай bir gelbey turgan bolsa, anda siz mындай bir ajraşam dep aksakaldar sotuna je bolbosо adamlarga kayrılганга hareket kılıp görmüş. Hem ajraşıp ketem degen, ajraşуу degen söz emes, balkim orduna keltire turgan söz. Je siz güýeňiz jetelep oşol maňa alıp kele turgan bolsoňuz, balkim öküňe çogolturup sizlerge toora keňeş bergen bolar elem. Balkim oşono menen bardygy orduna gelişi mümkün. Ekinçiden, urmatly karindaşym, siz da oşol balkim güýeňiz sizin jasanganyňyz jakpay atkan boluşy mümkün, atyrlar jakpay atkan boluşy mümkün. Çaçyňyzdy özgörtüp, jatkan bölmeni tazalap, misal üçin şamdardy goýup, ataýyn bir jyttardy goýup, anan mындай bir romantikalyk bir jagdaý jarata turgan bolsoňuz, balkim güýeňiz açılıp ketiş ihtimali bar. Balkim oşol janagy internetten görüp atkan nerseni üýden görüp kala turgan bolsa, anda üýden dele internet jinaştyryp koyup, oşo internetten üýde gyle berişi mümkün dep oýlap atam da, şonuň üçin balkim siz giyin geçeňizdi, iç giyimleriňizdi daga bir şere karap çygarsyz degen men ümitdem, urmatly bir tuğanım. Ben attan jygylyp butum iştebey kalganda, bunu koltuğuma alıp iştebey kalgam. Ayalım yaşap jüret. 3 yıl boldu. Anan erkeklikten jarabat. Ayalım yaşap jüret. Bul kanday bolat, güne bolat. Ayalım men nime kılıp kıynay beredi. Egerde ayalyňyz sabır kılıp jaşaýyn dese, al özü erk, anda güne bolboýt. Birok sabır kılıp kıyın bolup, anan janagıday bir jaşoo kıyınçylyk bolup kala turgan bolsa, anda aga jogap bergenge toora gelip kalat. Al wagtda jogap bergenge toora gelip kalат. Birok men sabır kılam dey turgan bolsa, sabırdy saraltyn, aga Hudaý taala inşallah jakşylyk beret. Jakşylyk beret. Ümit üzbeňiz, siz ümit üzbeňiz, dua kılıňyz. Hudaý taala jakşylyk beret inşallah. Assalamu aleykum ustaz, den soğuluk kanday oruvaňyzçy, Allah'ım bekem den soğuluk bersin, amin. Joldoşum öte ınjyk bir adam. Öte ele ınjyk. Ali karasam idiş ayakta, Ali karasam dağı bir nese taap ınjyktap atkan bolat. Andan körö meni bir çapsa jakşı, ınjyp kempirler ayta turgan bir başkaça sözler menen keçkeri ezile bergenden körö, aldap külüp tamaşalap eptep basıltayın deyim. Anda da basılbas anan sabırın bütü uruşup ketebis. Uşul jönünde süýlep beriňizçi suranam. WhatsApp'ty açıp men ejelerin dostlarım menen emne dep süýleşkenlerime de girişe beret. Bolbosa özü ilimdүү, namazgan bir momun. Anı menen jaşap men de bara nerstenip ar nerseden kızıgım kalıp baratat. Bir köýnek alıp beriňiz desem içi tarıp ketet. Bir aýmurda aytyp suransaň oşonda kılbaýt. Özünün talapdary bolsa aýabay biýik, tajady mындай ınjyktan. Bir tuğanım, jaşoo uwaktyly. Hazır 30'da bolsoňuz da 30 ýylda Hudaýym berebe jok, Hudaý bilet. Oşonduktan sabır kılıňyz. Sizge berilingen syno oşol dep düşünüňiz. Oşol synoga tatykly jogap berenge hareket kılıp, özüňizdi ibadat menen, namaz menen Allah'tan hareket kılıňyz. Bizdin bardygybızdın başybızda söz türde kıyınçylyklar bar. Oşol kıyınçylyklarga çıdabay koyboş gerek. Hudaýym sizge uşunday sınoo beripdir. Başka birönün eki butunu alıp koygan, başka birönün eki kolu jok, başka birönün gözü jok, urmatly bir tuğanım. Başka birö geçke Kaleskada jüret, başka birö geçke Oş bazarda misal üçin tilemçilik kılıp olturat. Oşonduktan siz oşonu mындай bir janagıda üýge misal üçin küçük bagyp alsa, it bagyp alsa,
Oşolorga mындай çydap bu it ko dep mamile kılas go. Misal tooktor var, get agorot jep koysa took duruşu olturbay jönle kamap koy. Şol siyaktı öyle buga da uşunday bir mындай bir ötö tуура түшүнүү менен мамиле кылсаңыз сизге мен ойлойм жеңил болот деп. Ага урушканды башка кылган нерв кетирген кереги жок. Siz ошону ошондой эле кабыл алыңыз, сизге берген сыноо экен. Ошол сыноодон татыктуу өтүп атам деген ниетте жашасаңыз, иншалла бардыгы жеңил болот, урматтуу бир тууганым. Андай маселе бардык адамдын башында сөзсүз түрдө бар. Илгерки жанагы боз үйдүн ортосунан жанагы түндүктөн жип алып түшүп, илгери кемегеге казык кагып байлап койчу, муну пасаң деп айтышчу түштүк. Анткени шамал келсе учуруп кетпесин. Ошондуктан кээ бир адамдардын телеге тегиз болгондо Кудай таалам атайын сыноо берип койду. Үй бүлөсүндө сиздикиндей мисалы ошондо ошого сабыр кылсаңыз шамал учуруп кетпейт сизди деген маани келип чыгат. Мен күйөөм менен кошулганда бүтпөсөм деле бүттүм деп койсом күнөө болбойбу? Күнөө болбойт, бирок өзүңүздүн да акыңызды алып калганга аракет кылышыңыз керек. Анткени бүтпөй калсаңыз ден соолугуңуз оорулуу болуп барып жанагыда нервтенип анан урушуп баштайсыз күйөөңүз. Ошондуктан сиз да акыңызды алып калганга аракет кылыңыз сөзсүз түрдө. Күйөөнүн көңүлүн урматтаган жакшы, бирок сиз мен бүттүм деп койсо ушу менен бүттү экен деп болду, ал жыргап жүрө берет дагы сизге маани бербей калышы мүмкүн. Демек аракетиңизди көрүңүз. Ассаламу алейкум чубак ажы. Менин сизге суроом бар эле. Акыл насаатыңызга муктажбыз. Жолдошум экөөбүздүн турмуш курганыбызга 10 жыл болду. Аллага шүгүр 3 уулум бар. Күйөөмдүн жыныстык катнашта көйгөй бар. Биздин кошулбай калганыбызга көп болду. Жолдошумдун төшөктө болгон каалоосу 10 күндө бир жолу эле болот. Ошондо да жыныстык мүчөсү турбай жатат, турбай эле спермасы түшүп калат дейт. Аракет кылат болбойт, врачтарга да кайрылдык, пайда бербеди. Менин жашым 30 жашта. Балдарым үчүн сабыр кылып жатам. Бирок ден соолугум да азыр жакшы эмес. Ачык айкын жазган суроом үчүн кечирим сураймын. Эмне кылсам болот дейт. Бул боюнча азыр мен сизге телефон номер берем. Ошол телефон номерге кайрылыңыздар. Балким ошол дарылап көрөт Бекжан мырза. 0779 181 571. Урматтуу бир тууганым, албетте сабыр кылыңыз сиз. Андан кийин жанагы элдик медицина деген атайын ошо илгери ата-бабабыз колдонуп келген ошо медицинаны, элдик медицинаны колдонууга аракет кылыш керек. Азыр мына Бекжанга кайрылып көргүлө. Бекжан ошол атайын Кытай инелерин сайып берет. Андан сырткары дагы ошол жанагы атайын элдик медицина алектенген атайын жанагыдай биздин табыптарыбыз бар. Чөп дарылар менен дарыланганга аракет кылуу керек сөзсүз түрдө. Анан мыногу Тамчы гезитинде суроо жооп берген, ошол жерде дагы бир уролог агай бар, ошого да кайрыл Тамчы гезитинде. Ошол агайдын атын унутсам азыр, илгери мен чыгып жүрчү. Ошого кайрылса жакшы болот. Бекжандын номерин кайра айтам. 0779 181 571. Чындыгында бул өтө чоң проблема. Буну жөн эле койгонго болбойт. Ошол күйөөңүзгө мындай бир тамак аш күчтүү бергенге аракет кылыңыз. Жана эркектин ошо кудуретинин күчтүү болуусу, урматтуу бир тууганым, анын спорт менен көп машыккандыгында эмес. Кээ бир адамдар өтө жанагыдай бир фитнес клубка барып мүчөлөрүн келиштирген менен булар жыныс тараптан алсыз болуп калышы дагы мүмкүн. Бул Кудайдан берилген күч, бул ошол адамдын такыбалыгына байланат. Кээ бир адамдар бар, ошол келишкен болуп эле спорттук бир мындай бир мүчө болуп турса, бул ошол жыныстык мамиледе өтө күчтүү экен деген түшүнүк келет. Жок, андай эмес. Шварценеггер, Арнольд, ушулардын бардыгы балким импотент деле болгон болушу ыктымал. Булар деген допинг көп дары ичкендиги үчүн. Ошондуктан биринчи мамиле ошол эркектин канчалык такыба болуп көзүн сактаса, ушунчалык деңгээлде Кудай таалам бул адамга жыныстык тараптан күч кубат берет. Ошону эстен чыгарбаш керек. Сурооңуз өтө маанилүү суроо, эч кандай буга коркуунун кереги жок. Күйөөсү мас абалда келгенде аялы кошулбай койсо болобу же периштелер каргыш айтабы дейт. Шариятыбызда эгерде күйөөсү аялын төшөгө чакырса, баш тартып келбей койсо, күйөөсү нааразы болуп жатса, таң атканга чейин ал аялга периштелер каргыш айтып чыгат дейт. Ушунун тетириси дагы тетири болот. Эгерде аялы күйөөсү чакыра турган болсо, күйөөсү жок деп нары карап жатып алса, ага деле мына ушундай маселе. Бирок адатта эркектер өзүнүн ишин каалаганда күч колдонуп кылып алышы мүмкүн, бирок аялдар кыла албай калышы мүмкүн дейт. Ошол аялдарды бул жерде айтат. Эгерде мас болгон болсочу, мас болгон адамдын баласы кем акыл төрөлөт, арак ага таасир берет. Баланын ден соолугу жаман төрөлөт.
Eğer de güyösü mas bolğon uçurda ayal kişi özünün boyuna bütürve koyu hukuğuna eye bolot. Ayal kişi özün boyga bütüden saktanууга hukuğuna eye bolot. Antkeni al taza balanın enesi bolğonga toluk hukuğu var. Biroq güyösünden baş tartıp al çakırgan жерге жооп бербей койсо al күнөөкөр болот. Анткени мас болсо дагы güyösü. Эгерде шарияттын чегинен чыкпай турган болсо андага моюнсунуусу керек болот. Koşulgan uақытта арчына турган тряпкалары 2 же 3 болуш керекпи? Аялынык өзүнчө, күйөөсүнүн өзүнчө, астына салынган өзүнчө же астына салынган мен аялы арчынган жетиштүү болобу? Кимге кандай жетиштүү? Кимге кандай территориясы кандай? Ден ошондой. Азыр деген салфетка деген чыгып калган, мына окшогон толуптур. Ушунда башыңа коюп аласың, иштете бересиң каалаган. Илип аласың. Түшүмдө сиз менен ата баладай болуп учураштым. Ал боюнча Айша энебиз айткан риваяттар келет. Кайсы бир аял киши ошол күйөөсү менен болгон мамиле ушундай даярдабаса, ал жакшы аял эмес дегендей мааниде. Төшөк маселеси бул жашоодо өтө мааниге ээ маселе. Ошон үчүн ошого даярданыш керек. Үй таза болуп, үйдөгү жыпар жакшы болуп, эркек аял калакты бербей турган болуп, балдарды уктатып, бардык ордуна келип, ошол үйдөгү аура, үйдөгү төшөктүн бардыгы эркек аялга жардам бере турган болуш керек. Аялды эркелетүү башка өзүнчө искусство болуш керек бул деген. Анан ошол жанагы маселе бүткөндөн кийин дагы бири-биринен жийиркенбей турган деңгээлдеги шарттар сөзсүз түрдө каралыш керек. Ошон үчүн аял кишиге үйдө душ куруп бериш керек, башкасын болуш керек, сүлгүлөр болуш керек, самындар болуш керек. Керек болсо романтик болуп шамдар жаап коюшуң керек. Анын бардыгына шарт уруксат берет, урматтуу бир тууганым. Ажырашуунун бардыгы дээрлик 90% ушундан болот. Шарт түзүлбөгөн үчүн болот. Сен келесиң, курсак тойгузуп келип эле тыпылдат ишиңди бүтүрөсүң 3 мүнөттө. Ал эмен койгондо сен бүтүп каласың, уктайсың, арапта ошондо уруш башталат. Ол арам. Колу менен кумарын кандыргандар эмне болот дейт? Булар күнөөкөр болот. Бул жанагы мастурбация деп коет. Ошол булар орозо тутуш керек. Бул апендилер орозо кармаш керек. Анан такыр болбой атса үйлөнүш керек. Анан ошентип эле өзүн өзү кандырып эле өзүм эркекмин, өзүм аялымын деп өзүн өзү катын кылгандар ал шариатта шермендечилик болот. Жете жийиркеништүү, андан качкыла, үйлөн, болбосо орозо тут. Тооба кыл. Боелгон болсо усул кабыл болобу? Эгер илгерки чоң энелерибиз жанагы жүн боёгон боектор менен боеп же хына менен боесо, ага усул жарай берет. Бирок жанагы пол краскалай турган краскага окшогон краска менен боеп туруп, жанагы чачты каптап ороп кала турган, пленка болуп кала турган химиялык краскалар менен кылса, көпчүлүк алымдардын пикиринде усул жарабай калат деген сөз бар. Аялдын хайзы бүткөндөн кийин гусул кылбай эле кошулса болобу деп бир аябай шашылып калган экен. Албетте болот, эгерде аялдын ошол жанагы айыз мөөнөтү 10 күн болуп туруп, 10 күн толук келсе, анда ошол бүткөндөн кийин аял киши гусул албай эле ошол жуй турган жерин жууп эле кошулса жарай берет. Ал эми 10 күндөн аз мөөнөттө келип, 7, 8 же 9 күндө келип калса, анда жуунгандан кийин гана кошулуу керек, же жуунганчалык убакытты өткөзгөндөн кийин гана кошулса шариятыбыз уруксат берет. Молдаке, аялың оң жагында жатыш керекпи, же сол жагындабы ошуга бир жооп берип коюң дейт. Таксырым ошу, аялыңыз кааласа оң жакка жатсын, кааласа сол жакка жатсын. Кайсыл жакка жатканда ошол сүйүү дашып кете турган болсо, ошол жакка жатканды каалап жата бериңиз. Шариаттан айтылынбайт. Болгону аял киши эркектин сол жагында жатыш керек деген маселе. Адам адатта уктаганда оң жамбашы менен уктайт, аял дагы оң жамбаш, эки дагы сол жамбаш. Оң жамбаш менен уктаганда аял киши эркектин оң жагын нары карап калат дагы оң жагында болсо, анан аял эркек аялына капы болуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан аял эркектин сол жагында жатсын дагы, эркек оң жакты карап жатканда аял эркектин далысын жыттап уктасын деген сөз ошондон келип чыккан. Бирок ал сөзсүз түрдө момундай эмес. Аялың менен кошулгандан кийин дарат эле жетиштүүбү же жууну шартпы? Түндө болгон болсо анда дарат алып алып туруп уктай бер, эртең менен багымды аттасына жуусаң боло берет. Сөзсүз түрдө кошулгандан кийин дароо жууну шарт эмес.
Biraz uyatsırak suroo eken. Uşul suroğunuz albatta şariatta şarım yok degen söz var. Uyat dele masele emez. Erkek ayal kalagan jerin biri-birine öpse boluverer. Şariat tıyığı salbayt. Bolgonu ayız görgön uçurda jınыстык мамиле болбойт. Ошондой эле аналдык байланыш деп коет. Аялдын артка өретине кошулган болбойт. Андан башка нерсеге шариат тыюу салбайт. Бирок кээ бир сүрөттөр şariatımızda jaktırılbagan adepsizlik je bolbosam makruh degen ba berilip жүрөt. Assalamu aleykum güyösünün astına biylep berse bolavu vastochный deyt. Ova ayalı güyösüne gerek bolsa güyösü ayalına je ökö çoğulu biyley berse bolot. Ayalı kol çap je güyösü kol çap je janagada bir baraban dalbal ошондо barabandagы urgulap ün çıgarıp berse tigi tegereni biylep berip ortasına suyup aşıp ketken bolsa bul nersege tıyığı salınbayt. Andan sırtkары мына ayal kişilerge de суроо беришет. Biz janagıday fitness klublarga barsak bolavu deyt. Albatta bolot. Бирок ошол эркектер аралашкан же эркектер машыктырган жерге барган болуп кээ бир аялдар фитнес клубка ошол жердеги машыктыруучунун жанагыда колу менен кармагалап мындайдыр тигиндейдир деп түрткөнүнө ыраазы болуп эле барышат. Албетте бул туура эмес. Деги эле эркек устазда эркек машыктыруучу болгон жерге фитнес клубка аялдарга барганга шарият таптагыр тыюу салат. Суукта гусул алганда чачы узун келиндер кандай кылыш керек дейт. Çaçı uzun gelinler eğer de çaçı örülüp жүргөн bolsa anda ошол гусул болгон учурда чачтын бардыгын жуубайт, денесинин баарына суу жеткирип, баштын терисинин бардыгына суу жеткирип, чачтын түбүнө чейин. Ал эми калган чачын жөн гана колун суулап туруп, сылап коюп, ошону менен гусул алынып калат. Чачы uzun өрүлүп турган болсо, бирок чачы жазылып турган болсо анда чачтын бардыгын жууганга туура келет. Ошол шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүү болуп, анан жуунганга чейин өрүлүү болуш керек. Ал эми жуунуп бүткөндөн кийин, чачтын түбүн жуугандан кийин чач жазып жиберген болсо деле ал убакта эч нерсе болбойт. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah barakatuh. Men sizge bir suroo bereyim dedim ele. Birinci suroo mundayda tigi жолдошум менен кошкондон эртең менен гусул алып балдарга тамак бериш керек дейт. Гусул албаса ал арам болуп эсептелет дейт. Ошону сурайын дегем. Намаз окуйсузбу? Жок. Ниетиңиz барбы? Бар. Качан баштайсыз ниет кылдыңыз? Көптөн бери ниет кылып жүрөм, бирок ошо шартка байланыштуу окуй албай атам да. Анан могу кичинекей баласы барлар намаз окуганга болбойт деп уккам да. Айта берет. Ким айтты ошону? Андай сөз жок, окуй бериш керек да. Шарт эмне? Жай намазыңыз жокпу? Бар. Анан эмне шарт жолугуңуз жокпу? Бар. Демек шарттын бардыгы бар турбайбы? Экинчи сурооңуз? Экинчи суроом мен жолдошум деген неме дейт да, экинчи аял алам деп көптөн бери айтат да, ошону көрөйүн деген. Ал эмнеге муктаждык болуп атат күйөөңүзгө? Билбейм, ошо келген сайын эле сиз сүйлөсөңүз сизди постоянно угабыз да, анан ошондо айтып атпайбы, мен экинчи аял алышым керек дейт, анан ошону сурайынчы дегем да. Ал мындай силер жакшы эле бага, курсаңар ток багабы? Ооба. Ден соолугу кандай, жакшыбы? Жакшы, ооба. Анан сиз ага жетпей атсызбы өзүңүз? Билбейм, ошону сурасам эле аял алышым керек, мен аял алам деп атат да анан. Түшүндүм, макул. Дагы сурооңуз бар бир тууганым? Жок, болду. Жолдошуңуз угуп турабы жокпу? Угуп атат сизди. Анда жакшылап угуп тургула. Биринчи маселе боюнча эртең менен ошол деги эле жунуп болуп, жуунбай туруптур тамак семне болот десе, албетте колдорун жууп, бетин жууп туруп тамак кылса боло берет. Андан тамак арам болбойт. Мисалы үчүн айыз көрүп калган учурда же болбосо ошо эртең менен намаз окугандан кийин жунуп болуп калса, анан тамак сай турган болсо, колун жууп тамак жарай берет. Ага сөзсүз түрдө гусул алуу шарт эмес. Бирок маселенин бардыгы намаз окуй элегиңизде болуп турат да. Ошондуктан сизде эч кандай шарт жок эмес бар экен. Жай намаз бар, жолук бар, күйөө бар, үй бар, бала бар. Намаз эле окуш калыптыр да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр айтып, ошого намаз окуп, аракет кылышыңыз керек. Бирок усулу жок тамак кылса болбойт деген сөз туура эмес. Анан экинчи аял алуу боюнча эгерде ошол албетте мен кыргыз жигиттерине кимдин ден соолугу туура келсе, кимдин тыйыны бар болсо, экинчи аял, үчүнчү аял алсын дейт элем. Ал эмес мыйзам чыгарып койсок жакшы болот эле, ушу депутат боло тургандар эки аялдан кеми жок 4 депутат болсун деп, болбосо бир аялды башкара албагандар кантип элдин жүгүн тартат эле деп мыйзам киргизгенге куштармын. Ушуну Атамбаев мырза угуп калып ушуну киргизип койсо бир мен жакшы болот эле дейт элем да. Эки аялдан көп жогору жагы үйлөнсүн, неме депутат болсун деп, жана азыр аялы жокторду эле
güyöz çoktor dele deputat bolgandar bar da güyöz çokta deputat bolbaş gerek. Antkeni oşol bir güyönü karap tarbiye alap oşonu bagalgan ayal anam bar oşolda masala etse jaraşıp da anam bolbosam başkalarga kanti akıl yürütet degen söz uşundan gelip çıgat da. Anan emi oşonday bolup densogluğu jakşı bolup anan tıyın tıpır köp bolup atkan bolsa anda algandygy jakşı bolat. Anan keyin gede oşol bir aya üy bilen bagalbay, üy bilen kıynap bir ayaldın köngülün alalbay atkan erkeklerge jok ikinci ayal bolboyt deyt elek. Ar kандай sebepler bolup kalışı mümkün. Misal üçün birinci ayal orukçan boluşu mümkün, baldary köp bolup güyöge mani berbey kalışı mümkün, töşök meselesinde biraz suz bolup kalışı mümkün. Oşol üçün ikinci ayal bolsa bir jön. Biroq ikinci ayal alуу degen söz birinci ayalın hukugun tebelep koyuu degen söz emes urmatly bir toğam. Oşonduktan kеңешip kesken barmak oorbayt, Allah baldarym özü jakşı bilet. Kebir erkekler bolat, oşol ikinci ayal albasa anda zinaga düşe bere turgan bolat. Kebir erkekler 3 ayal menen barıp toktot günöş kılbay. Kebir 4 ayal menen alem kebir erkeklerge bir ayal жетişti bolar, alem kebir erkeklerge bir ayalda aşçı olup bular üylenbeyle boydok jürgenge toora gelip kalat. Misal üçün densogluğu jol berбеген, oşo okşogon köçede derviş bolup ketkender. Men oylayım sizlerge jubaylarga, atalar eme tuğandaryma jakşı жооп berүүnü ümitdemin. Assalamu alaikum acı 4 balam var jana azır boyumda var. Törөгөндөн keyin spiral koysa bolobu densogluq jakşı bolboy kaldı deyt. Ova egerde siz özüңүздүн ginekolog vrach menen süйлöşüp görüңüz, egerde sizdin densogluğuңuz çында эле jakşı bolboy turgan bolup kalsa anda oşol baldardын arasında interval aralık saktоо үчүn spiral koydurup je başka boydan бүтүрбөй турган каражаттарды колдонсоңуз болот. Анткени şariat boyunça dele эки баланын ортосундагы aralık кеминде 3 жыл болсо ошондо эненин дensogluğu ордуна келет. Төрөйт десе эле жыл сайын койдой болуп төрөй бергенде эненин densogluğu, baldардын densogluğu чың болбой калат. Ар бир бала төрөлгөндөн кийин 2 ay, 2 жыл толук эмгек укугу бар. Ошол баланын укугун тартып алып, 1 жыл эмезип, 6 ай эмезип, эмчектен чыгарып койгон, сүттөн чыгарып койгон бул балдарга болгон зулумдук кордук болуп эсептелет. Ошондон урматтуу бир туугандар, балдардын ортосундагы аралык сактоо үчүн бойго бүтүрбөй турган каражаттарды колдонсо болот. Жана аялдын densogluğu оор болуп калып ошол кийинки баланы төрөй турган болсо, densogluğu начар бала төрөлүп кала турган болсо, же бул жактагы эненин densogluğu олтуян келип, башка балдарды кароодон алдан тайып кала турган болсо, бул убакта бойго бүтүрбөй кое турган каражаттарды дарыгер менен кеңешип колдонгонго шариятыбыз иншалла уруксат берет бир тууганым. Ошол балдарыңдын бардыгын өмүрүн узун кылсын, төрөй турган төрөтүңдү жеңил кылып, Кудай таалам элдин, жердин, диндин керегине жараган азаматтардан кылган болсун. Амин. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Geçeriz, daha önce uçuraşım, biz жаңылы çaldık elek. Gölden. Sonra unutup kaptırım. Ruhsat etseniz. Peki, bir sabaklarınızdan şuradan görüp durasınız. Men esteye baysam, bir sabaklarınızdan janağı vrachtarga barıp, bu uğul menen kızdın kız boluğa oşo eseplettirip janağı özlörün metodikasını sanatsa, ruhsat dep aytsanız gerek kaldı. Ova. Anan oşo esteye baysam, siz oşo bir dağına öyle bir vrachta aytып atdınız bile kalp aytpasamız yok. Kimde kayrılsa bolup. Бул ошол эсептегендердин баарына кайрылыш керек. Анткени адамдар качан туулган, жазда туулган, күздө туулган ошого карап, анан булар качан кошулган учурда ошол мындай бир эме болуп калышы мүмкүн, уу же кыз болуп калышы мүмкүн деген бул илим жетишкен жанагы прогноз айтып атпайбы, аба ырайын болжолдоп ошол сыяктуу эле да. Бул Кыргызда деле болгон илгери. Мисалы үчүн жанагыдай чөп чапкан учурларда келиндер төркүндөрүнө жибедешип же башка болуп, айтор жанагыдай ошол мындай бир жубайлардын кайсыл убакта кошулса, ошол убакта чың дensogluк балдар болот деген аракет менен ошол ата-бабалар аракет кылышканда, мындай өтө чарчыгып, кыйналып, мындай иш күчөп турган учурда, эркектер чарчап турган учурда кошулса, балким ошондон мындай бир балдар сапатсызыраак болуп калышы ыктымал дегендей аракеттер болгон, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн муну биз жокко чыгара албайбыз. Анан муну ошол жанагы дарыгерлерден сураш керек. Кээде менден кээ бир адамдар жөнүндө сурайт, бирок азыр эсимде жок. Ошол ким ушундай бир айтса болот. Мисалы үчүн жанагы илгери мен тамчыга суроого жооп жазып жүргөндө Калдарбек деген врач бар эле. Тамчыда. Ошол киши ошону эсептеп берчү да. Ошого кайрылсаңар дагы болот. Тамчы гезиттен сурасаңар болот бунун адресин. Калдарбек деген таксыр бар эле. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Maşallah. Жақсы, siz менен байланышып алдык. Алла разы болсун. Рахмат, Аллах разы болсун. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Алхамдулилlah. Өзүңүздөр аман эсенби? Бала чака тынчпы? Алхамдулилlah. Сууктан аман эсен чыгып алдыңарбы? Алхамдулилlah. Алхамдулилlah.
Allah Taala sizge seks bakt versin bala çakаңызга. Amin, amin. Bizden süйлөшкөнүбүzгө абдан Amin. кубанып атабыз. Amin, amin, amin. Sizge эки сурообуз бар эле да. Айтыңыз. Bizde masturattар bala var da. Жаш бала 3 айлык. Ошол боюнда болуп калса кандай кылыш керек? Эгерде туруш керекпи сактанып? Сактанган жакшы. Эки баланын ортосу 2,5 жыл болгон эң жакшы. Анткени бала 2 жыл эмет да. 2 жыл эмет, анан 1,5 жыл дагы 1 жыл эне ден соолук эс алса, ошондо 3 жыл интервал болгон эң жакшы. Эки баланын ортосу эң аз дегенде 3 жыл болуш керек да. Болбосо 4 жылдан болсо андан бетер жакшы, ошондо ден соолук үчүн балдар төрөлөт. Эгерде бала жаш болуп эмчек эмизип аткан болсо, атасы менен энеси сактаныш керек бойго бүтүрүүдөн. Анан эки баланын ортосу эң аз дегенде 3 жыл сактай турган болсо, чың ден соолуктуу элге дагы, жерге дагы, мамлекетке дагы пайдалуу жана пайгамбарыбыз Кудай жакшы көргөн пенде болот. Анткени Аллах Тааланын элчиси айтат, күчтүү мусулман күчсүз мусулманга караганда Кудайга жакыныраак, жакшыраак. Анткени күчтүү мусулмандын колунан көп нерсе, ден соолугу чың болуш керек, акыл эси чың болуш керек, илими дагы жакшы болуш керек деген сөз да. Илмигендердин көрө ошол күчтүүлөргө керек болот деген маани. Ошондуктан лилипут кылып балдар деп туй коёндай кылып туй бербестен сапаттуу тууганга аракет кылыш керек, сапаттуу туудурганга да аракет кылыш керек. Арактан алыс болуш керек. Кече жанагы гезит чыкты эме деген учур деген гезит чыкты, Азия News деген гезитте. Ошол канткенде балдар жакшы болот деген менин суроого жообум бар. Адамдар ошону жазбайт да, анан башка эле жанагы бир маселени талкуулап эле бардык ошентип адамдар эми демек түшүнүп калдым да, адамдар эмнени талкуулайт экендигинчи. Урматтуу бир туугандар, айтыңыз. Анан ону медицина түрүндө эле барып сактана беребизби? Ооба, ошо кандай сактанса жеңилирээк болсо боло берет. Бир нерселерди колдонуп деле, Экинчи сурообуз, жаш бала кусуп атат да, ошол кусундусу кийимге тийип калса намазыбыз кандай болот? Кусунду бул нажас эмес. Кан жок болуп эчтеке болбойт. Жууп коюп же жөн ачып коюп окуй бересиңер. Дак калып кетсе эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт кусундон око. Амына сиздин Алла разы болсун. Рахмат. Мен байланышыңызга абдан кубанычтамын. Бактылуу болуңуз. Кеп болуңуз, рахмат. Абдан жагымдуу маана тартууладыңыз. Менин биринчи балам, экинчи балам менен эмчек эмет. Чоңу 1 жаш 6 ай, экинчиси 3 айлык дейт. Эгерде биринчи балаңан ашып калган болсо, жана кичине балаңан ашып калып, сүтүңү саап төгүп жибере турган болсоң, ошол төгүп жибере турган сүтүңү гана ичирсең болот, балаң 2,5 чыкканга чейин. Анан кээ бир балдар 2,5 кийин дагы сүт эме берет, бул арам болуп калат. Ошон үчүн биринчи балаң эмсин, алга зулум болбосун, ал тойгондон кийин анан сүттү саап төгө турган болсоң, анан балаң чоңоюп туруп, бардыгын өзү эме ала турган болгондо экинчи балага сүттү бербейсиң. Эгер экөө тең бир атадан болсо, устаз баланы эмизгенде башка адамдар эмчегин көрсө эмне болот, кененирээк айтып бериңиз дейт. Эгерде күйөөң көрсө, атаң көрсө, балаң көрсө, иниң көрсө, бир тууган таекең көрсө эч нерсе болбойт, же кайнатаң көрсө эмчегиңи эмизип атканда. Ал эми андан башка бир тууган кайның көрсө же көчөдөгү кээ бир аялдар бар, астына көтөрүп туруп, эмизип атса дүйнөдө ушул эле тууп, ушул эле эмизип аткандай болуп, эмчегин лакатып чыгарып алып туруп, элдин баарына көрсөтүп эмизет. Жоолук менен жаап ал, башка кыл. Ким нары карап отуруш керек. Бул эмне деген уясыздык болду? Мен энемин, сен эмчек эмген эмессиңби деп. Туура, эмчек эмгенбиз, энеден чыкканбыз, анан чыккан жерин баарын көрсөтө бериш керек болобу? Адам этиет болуш керек. Бир жолу көчөгө чыгып, ушундай адамдар бар. Жок, эмизип атканда көчөдөгүлөргө эмчекти көрсөткөнгө болбойт. Жоолук менен, жүз арчы менен жаап алып эмизсе, албетте жакшы болот. Жолдошум экөөбүз кошулуп жатканда рахат албайм, көңүл бөлүп турсам дагы эмне кылсам болот дейт. Бул маселе көптөр эле туура эмес, эң туура маселе. Жолдошу менен күйөөсү менен аял кошулганда рахат албаса, ошондон сойкулук пайда болот. Ошондон үй бүлө бузулат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар менен кошулганда малдай болуп кошула бербегиле деп айткан. Мукаддимат кириш сөз жибергиле деп айткан. Бул деген сөз ошол эркек аял өзүн төшөк маселесине даярдоо деген сөз. Эгерде бүгүн түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртең менен башталыш керек. Эртең менен жумушка кетип атканда, аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз.
Bunu köpten aytsam çuvağa ayta beresiz deyt. Aytpasang uy bile buzulup atat. Uşunu aytpay uy bileler buzulup atat. Ayalдар kordup görüp köçөгө чыгып кетип atat. Bilesiңер, erkekte erkek bolbay kalgandardын ayaldары köçödөн yer izdep жүрөt. Ataң aytpasa, özüň bilbeseň, moldan uy alsa kayaktan үйrөнөsүň. Şeriatta şarım yok degen söz var. Oşon üçün erkek ayalın rahat beriş üçün hareket kılış gerek. Den soğluğun çыңdaş gerek. Maşıgış gerek. Atırın jakсын koyuş gerek. Tişlerini tazalap juuş gerek. Koltuk başını tazalap juuş gerek. Andan erkektin jakşı atırı jıtı gelip duruş gerek. Ança mınça ilim alıp, madaniyat alıp, kitap okup, kantip ayaldı kıtıgılap, kantip rahatını alıp, kantip rahat bere turgan önörді үйрөнүш gerek. Толтыра kitap var ayaktarda. Şunu okuş gerek ança mınça. Bari böyle şimdi kıymıldap koy öyle koyonday ol bana toqtoy kılıp 2 minut öpütür jatıp ala turgan bolsoň al çalalygın jylanday bolup tünü menen seni kargap çıgat. Anan ajrasуу payda bolot. Oşon üçün bul ilim. Peygamber buga jakşı maani bergen. Malday bolup koşulbagıla. Koşullardan murun oşogo giriş söz jibergile degen söz anı dayardagıla degen. Жылуу sözü menen, erkeletүү menen, belek berүү menen, düşte bir telefon çalıp, geçinde bir telefon çalıp, kayakta жүрөsүn деп, жумуштан келгенде bir кичине gül көтөрө келип, анан келгенде тише коюп, башка бир неке деп, ошентип барып, анан о кечинде даяр болгондо, анан маселе чын болот. Башка bir hadiste айтат, аялыңар менен жыныстык мамиледе болгондо дейт, hadiste айтылат. Өзүңөр бүткөндөн кийин бүттүм деп нара карап жатып албагыла дейт. Дагы кыймылдагыла балким силер менен тиги дагы тең жетип калар маарага деген hadis бар. Айткандан уялышат, бирок чындык бул. Жашооң күн менен түндөн турса, түн ушундан турат. Анан ушуну жашырсаң, жашооң болот, проблема болот. Мен кече да айттым. Аял киши курсак ач болгондон, кийим кечек болбой калгандан эмес, мына ушул тойбой калгандан кетет. Ажырашам дегендер келгенде эле билип турасың. Erkek ушундай болуш керек, өзүн карабайт, башкасын кылбайт, чачын деле жуубайт, сакалын деле тарабайт, кир болот да анан келип алып эле ана дей берет. Мен көрүп эле турам, аял эмнеге нааразы болуп атканын. Сигарет чексең, наша чексең, өзүңү карабасаң, ысыта сууда жүрсөң, чала жарым импотент болуп калсаң, анда нааразы болот. Ошон үчүн эркек аракет кылыш керек, аял да аракет кылыш керек. Бул азыр эми илим өтө өнүккөн заман. Үйрөнүп алыш керек бир некелерди. Үйдө көпчүлүк жашаганга байлы. Бирок үйрөнөт десе жанага жылаңач кинолорду көрүп эмес. Эротикалык порно фильмдерди көрүп эмес. Ал артисттер ала сени алдап атат. 1 саат кыймылдай берет, жөн эле кайталап көрсөтө берет бир некени. Аны эмес. Кантип аял менен күйөө мамиле кылыш керек, кантип жатыш керек, кантип рахат тартуулайт деген эмгек китептерди окуш керек илими. Түшүнүңөр, ана кинону көр, сен дагы көр деп отурсаң, ол харам. Ошо кинону көргөн сайын сенин кудуретиң төмөндөй берет. Барып отур, көзүң менен кыласың дагы башка жагың иштебей калат. Илим ошондой айтат. Эротика фильм көрө берсең, только көрүп рахат аласың, өзүңгө рахат албай турган мунжу болуп каласың. Акылың аз болуп калат, урматтуу бир тууганым. Мынтип эчким айта элек, эсиңерден чыгарбагыла ошону. Күйөөсү менен аялы кошулуп жаткан учурда, же болбосо кошулуп бүткөн кезде эмчек эмген бала ыйлап калса, ошол бала эмизсе болобу? Же гусул алып анан эмизиш керекпи? Гусул алгыча бала көгөрүп калса эмне ыйлай берип? Көгөрүп калат, бала ыйлайт, чын ыйлай бала деген. Жуунуп келгиче канча убакыт өтүп кетет? Жок, дароо эмизе берет. Ошо эмчеги бир сүртүп алып туруп эле. Ооба, арчып трапты марчып алат да ошо менен эмизе берет. Эмчектин өзү сүртүп берет бир şey да. Жөн эмисе деле зыян тийбейт негизи. Кагазын жарым калып кетти, эмне бар экен? Кызык суроо экен, түшүп кетпесин деп атам да. Кошулуп бүткөндөн кийин тамак жеп, же суу ичсе болобу, же гусул алып андан кийин жеп ичиш керекпи? Боло берет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялы менен кошулгандан кийин колу бетин жууп туруп, тамак жеп, оозун бекитип, орозого ниет кылып, анан азан айтылып, анан гус намаз окуйт эле. Боло берет тууганым. Шарият жеңил.
Şariat oğur emes. Hiç sana kıyın emes. Bolgonu namazına kusurun bar bolsun degen söz. Eki ayal menen eki bölmölü uyda yaşasa bolawıcı sözsüz başka uyda yaşaş kerekpi? Eki ayal biri menen jakşı mamelede bolsa жоқ. Eki ayal ökönün tuvalet eki başka oluş kerek daratkanası. Ökön aşkanası eki başka. Her kim ayal aşkanasının özü haziyaka bolo turan şart boluş kerek. Bir bölme jatakana, bir aşkanası, bir daratkana özünçe oluş kerek. Anan kalgandar çoğu bolsa bola beret. Daratkanasını biri kılıp koysun, ayaldarga zulüm kılasın. Al senden korku böyle jakşı mamelede bolup atat da ayla жоқтан кетет. Ayla жоқ, бирок ayla бүү деген ошо болот. Kelinçegim jatkanda üstüme çıkıp alat eşnerse bolboybu. Salmağı göbürök bol basıp öldürüp koya turgan bolsa ölüp kalasın. Bol işteki bolboyt. Men sizge razımın. Kırgızdardı uşinti böyle davat kılıp jüre bering deyip. Эми кыргызга мындан башка айта албайсың. Кыргызга молда болуш өтө эле кыйын. Бир тууганым Kırgız ушундай bir уникалдуу эл болот. Кудай таалам ыйманыңызды бекем кылсын, Кудайым шерменде кылбасын, Кудайым уулдан урмат, кыздан кызмат берген болсун. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Sizge sorum үйлөнгөндөн кийинчи анан ошо кечинде жатарда коштойн дегенде каршы болсо ошо күнөө эмеспи? Ошону билейин дегем. Экинчи суроо. Kim karşı olsa, kim makul olsa. Керинчегим да. Анан экинчи сурооңуз? Экинчи суроом аял киши менен эркек киши урушуп атканда аял кишинин үнү үйдө катуу чыкса бу да күнөө эмеспи? Анан үчүнчү суроом никени жаңылашса болобу? Ушуларга жооп берип койсоңуз. Sizge de суроо берсем болобу? Азыр эгерде телефондо аялыңыз болгондо ал кандай суроолорду берет эле деп ойлойсуз мага? Билбейм ал кандай суроо. Ал дал ушуну айтабы эле балким мисалы үчүн мен үнүм чыгарганга мажбур кылат, эгер чаап жиберген болсо, же башка кылган болсо деп айтышы мүмкүн беле? Же мисалы үчүн күйөөм мени төшөгөнө чакырган убакта өзү бетин жуубай келет, ошон үчүн баш тарттан же төшөктөр кир же курсак ач мисалы үчүн деп, же болбосо ошого окшогон бир нерсе айтыш ыктымалы бар беле же кандай? Мисалы үчүн айтайын дегеним, эркектер дайыма сүйлөгөндө аялдарга айып коебуз да. Анан ошол эле учурда айымдардын дагы өздөрүнүн бир бизге айта турган кептери барбы деген суроо келип отур. Рахмат бир тууганым. Мен сиздин суроолорго жооп берүүгө аракет кылам. Биринчиси, эгерде күйөөсү, жубайы аялын төшөккө чакырган учурда аялда айыз болуп аткан болсо, этек кири келип, же нифас көрүп турган болсо гана ошол күйөөсүнүн жыныстык жанагы каалоосун кандырууга уруксат берилбейт. Бул учурда бирок жакшы мамиле кылып, өп жыташканга уруксат бериле берет. Ал эми андан башка учурда аялы күйөөсүнө дароо жооп бериш керек болот, анткени ошону менен үй бүлөнүн биримдиги сакталат. Ошол эле учурда ошол эркектин да аялдын да таби тарта турган болуп, эркек өзүн карап, колтук башын карап, кийимдерин карап, тиштерин карап, жакшы атырлардан коюнуп, ошол аял дагы ошол бир күйөөдөн бир ырахат ала тургандай таризи жасанып барыш керек. Анан мен болушум ушул деп барып эле баса калган болсо эле эркекте аялдын көңүлү ачылбай калса, анда ырахат ордуна келбей калат. Ошондуктан арызданган эркекте арызданган аялдар экинчи тараптын да каалоосун карап койгон жакшы. Экинчи маселе боюнча аял үйүнүн бийик көтөрсө дейт, эми үйдө бийик көтөрүлүп кете берет, ага эч нерсе болбойт. Бирок көтөрсө боло берет экен деп кыйкырып алган такыр дагы жакшы эмес. Бирок эмне үчүн ал үнүн көтөрдү деген суроого дагы эркек өзүнчө жооп берүүгө аракет кылыш керек. Анткени эркек чыныгы эркек аял зат ачууланса деле, кыйкырса, үнүн көтөрсө деле, анын ошону сунчушпай угуп коюп туруп, бирок аял болгон үчүн кайра сүйө берсе, мага сен кыйкыргансың, мени урушкансың, мени мындай дегенсиң деп аялды жек көрүп калуу, бул ошол эркектин өзүнүн табияты аялдыкындай болуп кал дегендикке жатат. Эч убакта аялдын бир айткан сын үчүн, анын башка нерсе үчүн кандай гана кыйын чечендер, кандай гана кыйындар, кандай гана журт башкаргандардын бардыгы керек болсо аялын урушундукканга мажбур болгон. Күндөрдүн бир күнүндө Азирети Умарга башка бирөө аялынын ачуулангандыгын, аялынын баш бербеген ажан экендигин арызданганы келсе, Азирети Умардын аялы Азирети Умарга сүйлөп жаткан экен наалып, андай мындай деп. Азирети Умар кул уйпун чыкпай баласын эркелетип башынан жыттап угуп олтурат дейт.
Gördüңүзбү? Эмне үчүн? Анткени ошол эркек дагы Азирет Умар эркек, Азирет Умар кайсыл бир көчөгө түшкөн болсо, башка шайтан башка көчөгө өтүп кеткен адам болгон. Ал эми биздикилер аялдарыбыз кыйкырган учурда дарабага кошулуп кыйкырып мушташып кетебиз. Бул биздин алсыздыгыбыз, бул биздин тарбиябыздын жоктугу, биздин ыйманыбыздын алсыздыгынан кабар берет. Аялдар биз үчүн бизге сүйүүгө мындай бир ылайыктуу адеми жандар деп айтсак туура болот. Ал эми никени жаңыртуу боюнча жөндөн жөн эле жаңырта берүү, албетте бул курсагы ток адам эле кайра тамак иче берсеңиз ошондой эле кеп, анын зарылчылыгы жок, бирок талак түшүп калган учурдан да аны атайын адис молдокейге кайрылып сурап көрүш керек. حدثنا محمود بن غيلان أن قال حدثنا وكيع أن قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Hazreti Ayşe ekebimiz aytat, men Peygamberimiz Aleyhisselam'ın avratına karagan jokmun deydi. Bir rivayatta görgön jokmun, hiç kaçan dep aytıp atat. Gördüңөрбү? Hiç kaçan men Peygamber'in avratın görgön jokmun deydi. Başka bir rivayatta ma ra'aytu minhu ve la ra'a minni. Men anın avretini görgön jokmun, al menin de avretimi görgön jok dep urmatlı bir tuğanım emne aytıp atat. Uşul mesele biraz toktolgongo tuğra gelet. Antkeni kez uşul meseleni kattı karmanıp kebir adamlar tuğra emes jaka ketip kalgan uçurlar dagı var. Oşonduktan bu jerde bizdin imamlarыбыз, başka damlalar atayın kurstu bütkönde turgandan uşul meselege men birazırak toktolup bereyin dep aytıp atam. Misal üçün urmatlı bir tuğandar, mına uşul hadis Ya Resulallah dep suradı bir sahaba. Bizdin avretlerimiz emne kılabız? Ayaldarыбыздын avreti var, özün avretimiz var. Malum dersege işin bolmayınca bolboyt eken. Oşon üçün ne kılabız dep suroo berdi deydi. Suroo bergende ihfaz avrataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka dedi. Avretingdi eldin bardığından saktagının, birok özüңdүн ayalın jana küň. Egerde şunda küň bolsa, ama oşondan gana saktabastan oşon sen bolo beret dedi. Birok oşol ele uçurda urmatlı bir tuğandarım, mına uşul hadistin özü, bu sahih hadis, emne ayalı avretin görse bolot degen mani gelip çıgat. Eğer görüp kalsa bu bunu emes degen söz. Birok başka bir hadis, iza ata ahadukum ahlehu felyastatir. Eğer de kimdir bir ayalına koşula turgan bolsa, avretlerin cevap koşulsun degen hadis gelet. Birok oşol hadis urmatlı bir tuğandar, tigi hadiske karaganda bu dayıf dep eseptelet deydi. Anan üçüncü bul hadis gelip atat. Men peygamberimizni görgön jokmun, anan peygamberimiz menikin görgön jok. Bu aytıp atat deydi. Anem ne kılış gerek dese, bul ulu adep deydi. Bul adep tüylüp. Oşon üçün ayalı güyösünükün, güyös ayalınıkın karabagandығы, görvegandығы, bul urmatlı bir tuğandır emne adep bolup eseptelet dep uşintiп aytıp atat. Anan ötkönde biro gezitten suroo berdi, çubagacı sünnet oturguzgan bolovu jok banday mınday degenge men жооп berdim. Anan жооп bersem gezit 1,5 bet bolup çıktı. İçinde iman jönünde, namaz jönünde ulu sözler var. Arasında bir ele katar oşol sünnet oturguzuş gerek, sünnet oturguzbasa mınday ziyan bolot degen bir eki oğuz gebim var. Eldin bardık eki oğuz ile gepti söylep jatıp kalıştı da başkanı söyleşken jeri jok. Anan Anarbek Usukbayev degen bir tengirçi var. Ana oşol aytat çubagacı kızık deydi. Bu dinge teşeli sözlü süylöp ele, dinge teşesi jok sözlü hadisler süylösünde aytıp koysa bolboyu dep aytıp atat da. Bular dindi oşol namaz menen orozo ele baylap koygon baykuş adamlar. Din bardık diye mana aytıp bergen bizge. Antkeni din adamды baktılуу kılgany kelgen. Adam bardık yaşooda жүрөт, baktılуу болгон. Oşon üçün oşonun usuldарын, negizlerin şariatı bizge aytıp beret urmatlı bir tuğanım. Oşon üçün bu jerde mınday bir erkek bilen ayalın ortasındagı mamile boyunça sözgө biraz toktolgum gelip turat. Aytat: "Vel cima'u minel umuril hayatiyetil muhimmetilleti ata dinuna bi tabyiniha." Bu erkek bilen ayalın ortasındagı mamile adamdın yaşoosundagı ötö zarıl bolgon işlerden biri. Ata dinuna bi tabyiniha ve şer'a laha minel adabi vel ahkami. Dinimiz bizge şunu bayandap berdi. Dinimiz bayandap berdi şunu bizge. Jana anın adetlerin bizge çektep berdi.
Erkek ayalın ortasındagı muamelede şeriat bayandap berdi, adeplerini çektep berdi, vel ahkam hükümlerini çektep berdi. Ma yerqa biha an mujarrad an takuna lezzeten behimiyeten ve qaza'an abiran lil vatari bel qaranaha bi umurin minen niyyeti salihati vel azkari vel adabi şer'iyyeti ma yerqa biha ila mustaval ibadeti allati yusab aleyha muslim. Şunçalık tertipleri verdi, anın kanday tertipleri var, adepleri var, duaları var de oturup ayvan siyaktı öyle şahvatın kandırıp pütüp kala turgan nerse emas, balkim namaz, orozo, zeket siyaktı ibadatın dengeline kötüre turgan bir uluk makamga koydu. Şeriat bayanda aytып berdi, tertiplerin berdi. Oşol tertipler menen uşul nerse adam kançalık rahat albaсын, oşonu menen soğuk ola turgan negizge jetkizip koydu. Ve jaa fi sünneti nebeviyyeti tibyanu zalik. Peygamber sünnetinde bul gelgen hurmatlı bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam'dın jaşoosун karap köre turgan bolsok, Peygamberimiz aleyhisselam kanday awalda ayalдар menen koşulgan, kanday bolgon degen malumatlar dirgep köre turgan bolsok, bul en tuğra cinslik muamelede bolunun ülgüsün bizge Peygamberimiz üretip körsötüp ketken. Adamdın jaşoosuna öte manige bolgon jaşo. Misal üçün birincisi yahfazu bihi sıhhata. Peygamber aleyhisselam gösterip bergen sünnet menen cinslik muamelede bolgon uçurda adamdın, erkektin dağı, ayaldın dağı densoğluğu saktalat. Egerde başka bir tartipte bolgon uçurda je erkektin, je ayaldın densoğluğuna emne ziyandı bolup kalışı ihtimali var. İkincisi ve tatimmu bihi lezzatu ve sururun nefsi. Oşol muameleden ayaldağı, erkektin dağı lezzet, rahatı tolu alıp adamdın can dünyası rahat alat. Şeriat boyunca bolgon uçurda. A başkaça bolgon uçurda je erkek rahat alat, je ayal alat, je ekoten albay kalat, je ekönün bir albay kalıp anan ajıraşуу, muştaşuundan payda bolup çaga turmatlı bir tuğanım. Üçüncüsü ve yaksulu bihi maqasiduhu allati uzi'a li ajliha. Oşol cinslik muamele emne üçün koyulgan bolsa, kanday maksatlar bar bolsa, oşollar toluk türde işke aşat. Kanday maksatlar var? Birincisi hifzun nasil. Kuday Tağalam bizdi perişte kılıp koysa bolot ele, erkek katın deve bölüve ele. Birok insanlar köveysün, Allah Taala ibadat kılsın, uşul jer yüzün östürüp, önügüp, imran kılsın degen maksatta birimiz köveytüge mümkünçülük bergen. Demek oşol hifzun nasil degende saktalış gerek. Boydan aldıruu, başka kıluu, anan tuğdurvay koyu, bir neke kılıp koyu, andaga bir neke degenler. İkincisi, ihracul ma'ullezî yadurru ihtibasuhu ve ihtiqanuhu bi cümletil beden. Eğer de adam özündeki suunu çıkarıp durup asa densolukka ziyan gelip kalışı mümkün, buna oşol nerse menen jөнгө salınat. Üçüncüsü qaza'ul vatar, adamdın özünün şahvatın işke aşıp ketүүsün dagı emne orduna koyot. Ve fudala'ul atibba yarawna annal jima'a min ahadi esbabi hifzi sihhati. Oşon üçün İbn Sina'dan başlagan tavuptardın alımlar aytışat, kıyınlar aytışat. Bu cima meselesi adamdın densoğluğunun saktalıp kalıusunun negizgi sebeplerinin biri deydi. Oşonduktan erkekte ayalda kalыстап ketip kalıp, Rusya'da jürebe suuq tiygizip koyup, kalgandardı kaltırıp koyup, oşondan soykuluk payda ola turmatlı bir tuğandar. Cimanın paydası kanday dese, gaddul basar. Birincisi gözü tosat. Peygamber aleyhisselam aytadi, egerde köçödön bir ayaldı jakşı görüp kalsan, erkek jakşı görüp kalsa, mine kırış gerek? Daro telefon izleyip, Facebook'tan suretini karap, on tüpü tanış izlebeş gerek. Daro erkek katında katın derine varsındağı işin kılsın deyit. Daro esinden çıkat deyit. Gaddul basar, adam gözün toskongo sebep bolot. Ve kaffün nefsi, adamdın nefsisin günöden toskongodağı sebep bolot. Vel kudretu alel iffeti anil haram, haramdan saktalganga sebep bolot. Ve taksilu zalika lil mar'a, uşunun bardığı ayalga dağı bolot. فَهُوَ يَنْفَعُ نَفْسَهُ فِي دُنْيَاهُ وَاُخْرَاهُ. Uşul adamdın dünya ahiretinde hurmatlı bir tuğan memne paydalı bolot. Peygamberimiz aleyhisselam oşon üçün uşunun jakşı görgün aytat. Hubbiba ileyye ma min dunyakum an-nisa ve-t-tib. İmam Ahmad, İmam Nesai rivayatında sizlerden dünyanızda bana jakşı görülgen nerse ayalдар jana emne atır jit dep aytıp atat. Albatta ayal degende nikesi menen bolgon masele. Eğer ayaldardı jakşı görüp ayaldara көп üylөнгөн bolsa, akısın bardığın berip atkan bolsa, demek oşon akıllı da jakşı degenden kabar beret. Birok oynoş kütüp ayakka barıp, buyakka barıp, anan keyin bir gün buyakka bir gün tiyakka bargan jok, akmakçılık. Anın жоопкерчилиги менен birge ala turgan bolsa. Peygamber aleyhisselam aytat: "Ya ma'şara şebab, men istata'a minkumul ba'ata felyetezawwaj."
فإنه أغض للبصر وأخفض للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. İmam Bukhari Müslim rivayet kılat. Ey jigitler, sizlerden kiminglerden kolunlardan gelse üylensün. Antkeni üylönü adamdın gözün tosot, adamdı aramdan saktap avretin javat. Kimdin üylönü kolundan kelbese anda oroza karmasın. Oroza bul adamga emne kalkan bolup beret deydi. Erkek bilen ayalın ortasındaki şariatlık meselede eskala turgan birinci mesele İhlasun niyeti lillahi azze ve celle fi hadal amr. Uşul meselede ihlas menen boluş gerek. Eptep gelip namazga niyet kılganda, orozoga niyet kılganda, uşul iş bolup atkanda, oşuga ihlas niyet menen giriş gerek. Kudayga jakın boloyun. Uşunu menen özünü tosoyun, jana ayalımı da garamdan tosoyun, ümmetni göbeytöyün. Ümmetni göbeytöyün degen jakşı niyet bolup, oşelle uçurda ala turgan rahatımı toluk alayın degen niyet boluş gerek. Hazreti Abu Zar radıyallahu anhu aytat. Peygamber aleyhisselam aytты deydi. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sizler ayalыңар менен koşulganda sadaka bergende soğuk ey bolosуңар dedi. Degende ya Resulallah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakun lahu fihi ajrun. Bizden birimiz özünün jırgalçılığın alsa, özünün şahvatın susunun kandırsa, anan oşogo da soğuk bolobu. Endi bir kıynalganda soğuk boluş керек, biyakta özün kayf kılbasan, rahat albasan, anan sana soğuk bolobu. Degen çoğun sorunu bergende Peygamberimiz aytты. Araaytum law wada'aha fil harami akan alayhi wizrun. Eger oşo nerseni aramga koyganda oşogo günah bolo ele degende bolot dedi. Fakazalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Oşon üçün bunu adalga koygandır mattu bir tugan buga soğup bolot dedi. Demek birincisi niyet gerek. Bu hadis Müslim'de gelet. İkinci en yuqaddima bayna yaday cima'i bil mulatafati vel mudaabati vel mulaabati ve takbil. Ayalı menen jakın bolorun astında ayalına nazik muamele kılıp, anı erkeletip, anı oynatıp, anı menen erkeleşip, anı kucaktap öp, oşogo dayardoo gerek. Peygamberimiz aleyhisselam uşul boyunca öz atkargan jana üyretken. Ayaldarga menen koşulganda malday olup gel, darala koşulup ketpegile. Bu kanı kaçırganda gelle kaçırıp intip eme kılbagıla. Oşon oşogo dayardagala dep aytkan. Munu aytıp atsan көп adamlar uşu menen işi joktoy. Jönel enesi külgü onap gelip tuğup koygondoy. Atası menen apası oşogo jatpaganda öylöşöt dagынан astagfirullah nары karашat, özünün kılıp atkan haram bola turmatты bir tuğanım. Peygamber uşunu aytkan, öğretken etken dinimiz bardık nerseni kamtıp algan. Al emes maňa birөө aytat, sen uşul nesilder süyleböyle koyboysuңdu deyt. Antken urmatты bir tuğanım, uşunu aytpay жүрgөн üçün jaşoda jaman nesler köp bolup ketdi. Men bildim, kebir jerlerde erkekler ayaldары menen koşulganda ayalı maňa halal eken dep ayaldın artında koşulup жүрgөндөр bar eken. Uktum oşonu men. Çoğun sakalçın taksirlarda gel uşunu aytışında bizde bar. O halal da de uşuntip koşulup жүрgөндөр bar eken. Ayız kırgın uçuda koşulganдар bar eken. Bunu aram neseni bilbegender bar, şonun üçün aytıp beriş gerek. Ataң aytpasa, apaң aytpasa, çoň ataң aytpasa, ayta turganдар ölüp jok bolup kalgan bolsa akır aga bir aytıp beriş gerek eken. Andan keyinkisi en yaqula hina yati ahlehu bismillahi Allahumma cennibne şeytana ve cennibi şeytana ma razaqtana. Keyin ayalı menen koşularda bismillah aytır, andan keyin munagul duan aytış gerek dedi. Allah bismillahi, bismillah. Allahum o jaratkan Kuday Taalam cennibne şeytana, bizdi şeytandan alıstat. Ve cennibi şeytana ma razaqtana, bizge bere turgan rızkından şeytanды alıstat degen duasını okuş gerek deydi. Peygamber aleyhisselam aytat: "Fa in qazallahu beynehuma waladan lam yadurruhu şeytanu abada." İmam Bukhari rivayet kılat. Eğer uşul uçurda bularga bir pende rızkı, perzent rızkı nasip bola turgan bolsa, aga şeytan takır ziyan bere albayt deydi. Tili sokur bolboyt, gözü başkaça bolboyt, kulagı jaman bolboyt, keyin tüzük adam çıgat, harami bolup köçөгө çıkıp, ar kimdigi maradör, uuru, kaskadör, maskadör bolboyt. Kaskadör dem maradör bolboyt, kaskadör jakşı maradör bolboyt, uuru bolboyt, korrupsioner bolboyt. Namazkan bolot, seni çıtabayt karlar üyüne. Şunday adam bolot dedi. Dördüncü, yajuzu lahu ityanul mar'ati fi qubuliha ayyi cihat min ayyi cihatin şa'a. Ayal menen koşulganda arganda ыкмаларда koşulganga bolot deyt. Bir gana şartı var, bala törөгөн жеринде gana koşuluu gerek. Dübürgө koşulgan, art kavretke koşulgan aram bolot. Arganda ыкмада koşuluş mümkün erkek bilen ayal. Birok bala törөгөн жеринде gana koşuluş gerek, andan başka жерге koşulgan şariat boyunca aram bolup eseptelet. Antkeni Kuday Taalam Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Nisaukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum." Ayaldıňar sizlerden egin talaňar, sizlerge uruğuňar çıgaryp berer. Sen uruk salat ösüp çıgat deyt da.
Uruk kayakka salın, bala çıkkan жерге salınat da, başka jaka uruk salınbayt. Ayerde musur çıgat. Oşon üçün ayalın araga kanday gana bolbosun kantip koşulsaňar dagı bala törөй turgan жерine koşulgula dep atat. Andan keyinkisi la yajuzu lahu bi hal min al-ahwali an ya'tiya imra'atahu fi ad-dubur. Kanday gana awalda bolbosun ayalına артында dübürge koşulgan urmatly bir tuğandarım aram bolup eseptelet. Peygamberimiz aleyhisselam aytat mel'unun men ya'tin nisaa fi mahashihinna ay adbarihinna. Bul İmam İbn Adi rivayet kılıp muhaddis alımlar sahih degen aytat kimde ayalının артына koşulgan erkek Allah'tın mel'un kargışına kalgan erkek deydi. Kebire var da ayal ayız gelip atkanda töregen uçurda anda biyaka bara vereyim dep biyagın kaltırıp dep özüne halal kılıp fatva çıkarıp alganlar var. Men özüm uktun bir ödön. Mesele aytып atat, emi zina kılgandan körö deyt, bu özüngün niyetin kılgan, özüngün nikele algan halal sana bardığı halal dep, oşa kursat bir öz kulağım uktum oşonu men. Ayttım, niye mınday desem aytat, nikesi var da deyt. Men aytdım, çok bul köçöge var, eşmat benen şunday kılganda ele bari var. Oşonu bar, oşar aram oşar ayırgı bolbayt anday. Anı körsöň bot közüň menen durustat. Bir iş kılganga aram bul. Bunu aytılıp ayt köp jerde urmatly bir tuğanım. Bunu Peygamber aleyhisselam tıyıu salgan. Keyin İza jama'a ar-rajulu ahlehu thumma arada an ya'uda ilayha falyatawadda. Egerde kuyö ayal menen koşulsa, keyin kayrada koşulayın deyip turgan bolsa darat alsın deydi. Darat alganda urmatly bir tuğanım jakşyrak antkeni Peygamber aleyhisselam aytat: "İza ata ahadukum ahlehu thumma arada an ya'uda falyatawadda baynahuma wudu'an fa innahu anshatu fil audi." Bu İmam Müslim'de gelet. Egerde sizlerden biriňiz ayaly menen koşulup, dagı ekinci jol koşulgandy kalay turgan bolsa, ortasında bir darat alsın, darat aluu ayaldy, erkekti dagı köpürök aktivleştiret deydi. Demek bu şundan bile turgan bolsak, erkek özüne karap, ulaykly tamaktарды karap, jep içip, ulaykly juunup taranıp, oşol kantkendi ayal rahatка jetkirem degen hareketin görüş gerek degen söz. Darat alsaң, aga köpürök rahat beresin. Demek oşoga okşogon başka da köpdögen iş şaralardy kitep gezdik içinde okup adam özün daýardaş gerek degen. Mende boluşun üçin jatyp albastan emne oşo hareketin görüş gerek degen işarat nauşundan gelip çıgat. Munday tamak jeş gerek, munday tamak jebeş gerek, munday boluş gerek degen ilgerten gelatkan sözleri var. Wa in tamakkana min al-ghusli bayna al-jima'ayn fa huwa afdal. Biroq ortasında gusul alsa bul andan dagı jakşyrak. Gusul alsa urmatly bir tuğan emne andan dagı emne jakşyrak bolat. Yajibu al-ghuslu min al-janabati ala zawjayn wa khadihima fil halati taliya. Tömenkü awaldarda eki juwaylaryň ekönü teň, je ekönün birine urmatly bir tuğanım gusul wajip bolup eseplenет. Birinçisi iltiqaul khitaneyn. Bu erkek ayal koşuldu, biroq inzal bolgon jok, uruktuk düşkön jok. Ayrıca erkekler qarıp kalgandan keyin, jana uruktuk azayıp kalgan uçda koşuluşu mümkün, bir uruktuk gelbey kalat. Vitamin jakşı jebegenden, başka kılva at minmegende, uşinti jürgende, uşinti barıp oturan toktok bola turgan bolat. Biroq oşonda uruktuk düşkön jok dep jüre berbeş gerek. Erkekte ayal dagı jinstykma bile bolgondan keyin gusul alır urmatly bir tuğan mildetli bolat. Antkeni Peygamber aleyhisselam aytat: "İza jawazal khitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu." İmam Ahmad, İmam Müslim rivayet kılat. Janagı khitan dep sünnet oturguzulgan jer. Sünnet oturguzulgan jer, sünnet oturguzulgan jerden aşıp ötkenden keyin gusul wajip bolat degen Peygamberimizin hadisi gelet. Ekinçisi ويجوز للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه. Erkek bilen ayal gusul algan uçurda ökö jipçilaňaç bolup bir jerde gusul alsa bolo beret. Biröler ayaldan uyap senin araba görünböş gerek deyt, biroq emele ökö çogule bolgan bir jerde. Ana biýat uyat degenler var, jok anda emes, bolo beret. Peygamberimiz aleyhisselam hadis bar Ayşe nevi aytat: "Kuntu agtasilu ana we nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem min ina'in bayni ve baynahu بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان deyt. وهما جنبان. Men
Мен дейт, жана Пайгамбарыбыз алейхиссалам bir idişten gusul alat elek deyt. Kede bizdin kolubuz biribizge tiyip ketedi da sunu mağa kaltır dep oşol jer tamaşalaş talaşkanга чейин барат элек деп туруp wahuma junubani ököтең junub эле деп айтып атат. Алдында ушул риваятта эмне ökö чогу жуунганга болот, башка бир риваятта ököтең ошол эмне тосулган, бирок ököтең эле жылаңач болчу деген абалда калып келиши турматтуу бир тууганым. Ушундан эмне авретин көрсө болот деген маани урматтуу бир туугандар келип чыгат. Бирок муну айтып атканда Пайгамбар алейхиссалам Айшенебиздикинде жок, ал авретин көргөн эмес, адеп болгон үчүн. Бирок Айшене ушул хадисти айтып аткан ököтең жунуп болчу деп риваят айтып атканда кандайча бирөө келип сурайт дейт. О Аллахтын элчисинин аялы Айшене экебиз. Айтыңызчы, аял менен күйөө бири-биринин авретин көрсө болобу деген суроого Айшене ушул хадисти риваят келтирет. Биз Пайгамбар алейхиссалам менен бирге гусул алганда бир идиштен бир жерде гусул алат деген жооп берди. Бул деген сөз мына ошондо жылаңач болгондо бириникин көрбөгөндө эмне кылат эле дегенди алымдар түшүнүштү дейт. Бирок Пайгамбарыбыз өзү Айшенебиз өзү бири-биринин авретин көргөн эмес, адеп сактагандыгы үчүн. Алымдар ушундай. Хадис урудул хадис эмне үчүн айтылынган, кантип жооп берилген дегенден дагы фыкты чыгарып берет урматтуу бир тууганым. Кийинкиси يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة. Bir adamga gusul vacip bolup kalsa, gusul boydan, junup boydan uktasa bola berет namazın aldına çeyin. Kuptandan gusul boldu, daroo junu şart emes. Uktap, anan bagımdatmasında turup gusulunu alıp, anan namazga barsa bola berет. Kээ bir adamlar var, daroo gusul alış kerek de oturup, ırakatın bardığını getirip, ana şo menen jok bolup ketişi mümkün. Adam uktaga jatkысы келе турган жаса жата берсин, айтор намазга чейин gusul alsa, esep degen maani gelip çıgat. Hazreti Umar Peygamberimizden suradı. Ayanamu ahaduna wa huwa junub, junub bolgon awalda uktasak bolobу degende, faqal aleyhissalatu vesselam, "Naam ve yetavadda insha'a." Bolot dedi. Bирок кааласа даратал уктаганы жакшыраак деп айтты. Гусул албай турur. Ибн Хиббан риваят кылат. Андан кийинкиси "Ва яхруму итянул хаизи хала хайзиha." Ошондой эле аял киши айыз көрүп аткан учурда айыз көргөн аялга, этеккир көргөн аялга кошулган арам болуп эсептелет. Kur'an-ı Kerim'de aytılат, senden mahiz, ayız jönde yes'alunaka surashat. Aytkının al aza, al ıza deyit. Fa'tazilun nisa fil mahiz, ayaldar ayız görgöndö, allardan saktangıla. Allarga koşulbagıla dep aytta turmаттуу bir tууганым. Kimde kim ayız görgön учурда bolбой koşulup algan bolsa tooba kılış gerek. Jana 1 dinar, jarım dinar altın akçanı emne sadaka kılıp bergenge bunun moyundan mildet bolup kalat. Bирок bul degen söz ana menen kucaktaşkanga, öýüşkөнгө, erkeletişkenge, koşulbay turup andan rahat alganga hiç kандай tıyığı salbayt. Antkeni Ayşenemiz aytat, "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muru ihdana iza kanat haidan an tattazila thumma yuzaji'aha zawjaha." Egerde kimdir bir ayalı ayız bolup kalsa, anda ayız bolgonda oşol ayız bolgon жериңe кийимиңди giy, ıştanыңы giy деп туруп, andan keyin kadimde kucaktaşıp uktayt elе dedi. Al emes Peygamber aleyhissalam Ayşenebizde ayalдар ayız görüp atkanda oşonun astında tizesini koyup, anın tizesine başını koyup Kur'an okup atkandığın. Je bolbosa Peygamber aleyhissalam ayalдар ayız görgөн учурда Peygamberdin başını taşını tarap bergendigi jönündө rivayatlar kadimkide ele gelip turat. Andan keyinkisi يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي إذا أذنت الزوجة deyit. Oşonda öyle erkek ayal menen koşulup atkanda egerde balalı bolgondu kaalabay tursa, azır plandabay tursa, anda uruktuğun sırtka tökkön uruksat berilet. Oşonda öyle boyga bütürбөй turgan waqi karajattardy koldoнгонго dagı şariat uruksat beret, bирок uşunun bardygy ayaldın uruksatı menen bolat. Keybirler ayaldardı Kur'an-ken oşal uruktutun tüşkönü ayaldın rahat alganında urmattуу bir tууганым sebep bolup beret. Bul boyunca Peygamberimizin hadisi var. Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ فَلَمْ يَنْهَنَا. İmam Bukhari Müslim'de gelet. Peygamberimizin uwagında biz boyga bütürbe uruktu sırtka tögötelek, oşol Peygamberge habar jetkende un çıkkan jok. İkrar kıldı oşol nersege. Bizi tıygan jeri jok deyt urmattуу bir tuğandar. Oşon üçin ayttabız, egerde adamlar balalı bolgusu gelgen bolsa, jılda ele tuyu verbesin. Bala 2 jıl emiş gerek, balanın densoluğu boluş gerek. Enenin densoluğu 1 jıl es alış gerek. Oşon üçin jok degende 2 balanın ortası 3 jıl bolsun dep aytabız. Anam baldarın densoluğu çiң bolat. Peygamberimizin hadisi var. Allah subhanahu wa ta'alaga küçtü musulman
küçsüz musulmanga karaganda sүйүктүүрөөк деген хадиси келет. Мекенди коргогонго, ырыскы тапканга, дават кылганга, мечит салганга, бурчук отуруп сопулук кылган баарынын колунан келет. Бирок мамлекетке кызмат кылган бардыгынын колунан келе бербейт. Күчтүү адамдардын урматтуу бир тууганым колунан келет деди. Кийин эске ала турган дагы бир маселе урматтуу бир тууганым, يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة زوجية. Erkek менен аялдын ортосундагы жубайлык төшөктөгү маселесин сыртка чыгарып айткан таптакыр болбойт. Мени күйөөм менен кошулдум, күйөөм ушундай эле кылып койду, анан мен мындай эле кылып койдум, анан ол минтти, мен минттим деп көчөгө кино кылып айтып берген, аны ушул арам болуп эсептелет. Балким адамдардын эң жаманы. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam aytat: "İnne min şerrin nasi menzileten indallah yevmel kıyameti er-raculu yafzi ila imraatihi ve tafzi ileyhi thumma yanşuru sirrahuma." Adamların en jamanı kıyamet günde Kuday'ın aldığında erkek ayalını aşıp, ayalı güyösünü aşıp, andan keyin ökö sırların elderge jayıp jibergendir dep aytты. Şonuň üçin bul ötө aram mesele. Bireler uşaga maani berбейт, maktanat, başka kılat, janagın tafsilderi sürettöp beret. Эми жалпы жөнүнөн башка бир нерсе айтышы мүмкүн, мисалы үчүн. Бирок ошону сүрөттөп айтып берип, ортодо кала турган сырды башкага айткан урматтуу бир тууган тооба кылыш керек. Көптөр угабыз хадисти, бирок ошого маани бербей кайра айта беребиз. Ошого тооба кылып, ушундан эмне тосулганга урматтуу бир туугандарым аракет кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кимде ким аял менен күйөө кошулуп туруп, Имам Абу Дауд риwayat кылган хадисте, элге айта турган болсо, бул көчөдө шайтана, ургат шайтанга жолугуп туруп, элдин көзүнчө жима кылып атканды көргөндөй эле дейт." Мына ушунчалык деңгээлде урматтуу бир туугандарым, шермендечилик деп ошол айтып берди, ушуну пайдалуу болсун деп элге айтып берүүгө аракет кылдык.